Азыркы күндө 1-май райондук ишкер башкармасынын иш-чаралары өтүп жатат. Арсенал аттуу. Биз азыркы күндө 1-май районунда аймагында жайгашкан охрана агентствосу текшерүү учурунда курал-жарак бул жакта катылууда пультка тапшырылган. Күндө эртең менен күзөтчүлөр келет. Журналдан прием кылып алышат, кечинде кайтып тапшырышат. Ачыңыз көрөбүз. Книга приема и выдачи оружия. Условия хранения: патрон отдельно, ячейка, да, патрондар, и пистолеттер отдельно. Тот патрондар. Бул уруксат кагаздары эртең менен келгенде алышат, кол коюп, кечинде жумуш бүткөн убакта тапшырышат. Шарт Кыргыз Республикасынын 47-токтомунун негизинде бары такталган, мыйзам боюнча бары туура. Эртең менен ачканда ажыл акыры менен байланышасыз, ачтырасыз, жапканда кайра пультка сигнализация тапшырышат. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 718-р 19 ноябрь 2011 жылынан түшкөн план распоряжение боюнча, тескеме боюнча Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын 211 тескемесинин негизинде бизде план түзүлүп, 22-синен 24 ноябрь күндөрү биз Арсенал аттуу иш-чарасы өткөрүлүп атат. Мергенчилерди текшерүү убагында сайга 762-39 найындагы курал алынды. Бунун срок өтүп кеткендигине байланыштуу акт түзүлүп, бир акттын копиясы жаранга берилди. Азыркы күндө протокол жазылып, штраф төлөнүп атат. Бул болсо эки колдо атуучу, желим менен атылуучу эки кол пистолет алынды. Текшерүү убагында үйүндө шарты жоктугуна байланыштуу алынды. Эки мергенчи курал алынды. Бул да ошондой эле Кыргыз Республикасынын административдик кодексинин 384 беренесинин негизинде алынды. Текшерген убакта үй шарттары талапка ылайыктуу эмес, темир чадода, торчодо сакталган эместигине байланыштуу эки курал алынды. Азыркы күндө мындан сырткары дагы 29 жеке күзөт кызматкерлеринин каршысында 10 курал алынды. Аларда текшерүү убагында куралынын уруксат кагазын узатышкан эмес. Протокол түзүлүп, азыркы убакта Арсенал аттуу иштер өткөрүлүп жатат. Бул операция эмнеге багытталган? Өзүңүздөр жакшы билесиздер, жарандардын колунда мыйзамсыз катылган мылтыктар көп. Акыркыда 2010 июнда жоголгон мылтыктар да бар. Ушул сыяктуу мылтыктар бар да. Ошол себептен биз ошону элге кайрылып, биринчиден алдын алуу иш-чараларын уюштуруп атабыз. Ошол учурда элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз да. Мисалы үчүн акыркы токтом бар өкмөттүн. Бул 50-токтом бар, 3-февраль 20-жылдагы. Ошол токтомдо көрсөтүлгөн да, ар бир табылган ок атуучу курал, ок дары, курал-жарак бардык нерселерге добровольно өз ыктыяры менен алып келип берсе, биз ага акча каражатын беребиз. Мурда жөн эле алып келип жоопкерчиликтен бошотуп койгон болсо, азыр болсо токтомдун негизинде биз акча каражатын беребиз да. Экинчи багыт ыкчам мүлүктөө иштери да бул жерде четте калбайт. Ыкчам мүлүктөө иштери деген сөз кээ бир ошо атайын бир туура эмес ой менен сактап жүргөндөр, кылмышка даярданып жүргөн фактылар да болушу мүмкүн да. Ошолорду биз алышыбыз керек да, аны уже ыкчам иштер аркылуу мына ушул эки багытта иш алып баратабыз. Учурдан пайдаланып жарандарыбызга кайрылып кетет элек бир-эки багыт боюнча. Биринчиден ошо сакталып турган мылтыктарды колуңуздардан келсе ошо мыйзамдаштыруу жагы үчүн бизге кайрылыңыздар. Жакынкы 102 телефон аркылуу, жакынкы участкалык милициялык пункттар аркылуу кайрылсаңыздар болот. Экинчи жагы мылтыктын сактоо эрежелери. Ошол себептен жарандарга кайрылат элем. Мылтыктын сактоо эрежелерин так сакташ керек. Бардык учурда мылтыктар сейфте туруш керек. Мылтыктын сейфтин ачкычы өзүндө болуш керек. Кичинекей балдарга бербеш керек. Мына ушундай элементар нерселер бар да. Ушунун бардыгын тең сактоону мен сиздерден суранып келет элем.